Лавров, Россия Украинага ядролук курал алууга жол бербейт. Бүгүн 2 мартта Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинадагы кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасады. Бул тууралуу орус маалымат каражаттары билдирди. Россия Украинага ядролук курал алуусуна жол бербейт. Орус-Украин делегациясынын сүйлөшүүсүн Украина АКШнын көрсөтмөсү менен кечеңдетип жатат. Россия менен тилектеш көптөгөн өлкөлөр бар. Аларды изоляцияда калтыруу туура эмес, деди Лавров. Мындан сырткары Сергей Лавров Европа жана АКШнын санкциялары спорт жана маданият кызматкерлерине таасирин тийгизгенине таң калганын кошумчалады. Украина Беларуска ракеталык сокку урушу мүмкүн. Лукашенко Путинден С-4 сурады. Украина Беларуска эскертүү иретинде ракеталык сокку урушу ыктымал. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Украина 24 телеканалында билдиргенин Спутник Беларусь жазды. Биздин аскерлер өлкөдөгү болгон техника, ресурстарды пайдаланып, жок кылып жатат. Башкы командачы кандай чечим чыгарса, ошону аткарабыз, деген Данилов. Ал арада АКШнын коргоо министрлиги Беларус аскерлеринин Украинага кире турганына эч кандай далил көрбөгөнүн брифингде билдирген. Беларустун аскерлердин Украинага кирери боюнча ырастама жок. Биз эч кандай белгини көрө алган жокпуз, деген Пентагон башчысы. Ошол эле учурда Беларустун президенти Александр Лукашенко Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путинден 2 С-400 комплексин сураганы маалым болду. Анын бири Беларустун аймагындагы Гомель облусунда жайгашкан. Экинчиси мамлекет башчынын планы боюнча Минсктин үстүнө, батыш жагына жайгашуусу керектиги айтылды. 3-чү дүйнөлүк согуштун босогосунда НАТО Россия менен жаңжалдашабы? Евро биримдик өзүн Пентагондун кызыкчылыгына баш ийген НАТОнун бөлүгү катары санайт. Ушул тапта Евро биримдик менен Чыгыш Европанын бир катар мамлекеттери Киевдин нацисттик режимин коргоо үчүн ыктыярчыларын жиберүүнү, аскер авиациясы менен курал-жарак жөнөтүүнү талкуулап жатат. Акылга сыйбаган мындай жорок Россия менен куралдуу кагылышууну, Европа менен АКШда термоөзөктүк согуштун башталышын шарттайт. Ошентсе да Украина президенти Владимир Зеленскийдин суранычы менен эле планетаны жок кылып жиберүүгө эч ким шашылган жок. Кырдаалдын чоо жайын аскери баяндамачы Александр Храленко айтып берди. Эң биринчиси жана эң маанилүүсү Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгу 1 март күнү Россиялык куралдуу күчтөрдүн тобу Украинанын демилитаризациялоо жана денацификациялоо боюнча атайын операцияны улантууда. Туура эмес маалыматтарды жайылтып жаткан батыштагылар Евро биримдик менен НАТО атка минлеринин риторикасы, Украина бийлигинин ылгабай элге курал таратышы жана АКШнын Россияга каршы санкциялары З операциясынын темпи менен максатына эч кандай таасир тийгизе албайт. Азыр көз карандысыз Россиянын келечеги үчүн күрөш жүрүп жатат. Тыштан куралдуу кийлигишүү болсо Россия Федерациясы коргоо министрлиги НАТОго АКШны кошуп туруп аскердик башкаруу борборлоруна сокку узатат. Россия президенти Владимир Путин бул тууралуу 24 февралда алдын ала эскерткен. Ал эми 27 февралдан тарта Россиянын стратегиялык күчтөрү өзгөчө режимдеги аскердик нөөмөткө өттү. Украинага курал ташылып жатканын Европа дипломатиясынын жетекчиси Жозеп Боррелл менен G7 өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери айтты. Ошентсе да Украинага Болгария, Польша жана Словакиянын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы 56 МиГ-29 истребителин жана 14 Су-25 штурмовигин бериши ача пикир жаратууда. Эгер НАТО польшалык аэродромдордон Украинадагы Россиялык куралдуу күчтөргө авиациялык сокку ура турган болсо, бул альянстан Россия Федерациясына каршы тикелей агрессиясы катары кабылданат. Мунун өнөктөштөрү үчүн кесепети оор болот. Киев режимине аскер авиациясынын жеткирилиши боюнча маалыматтан Болгария премьери Кирилл Петков менен Польша президенти Анджей Дуда тарабынан шашылыш четке кагылышы тегин жерден эмес. Украинанын аба мейкиндигинде НАТО куралдуу күчтөрүн пайдалануу Пентагон менен альянстын Россия менен куралдуу кагылышууга даярдыгын билдирет. Бул Европа менен Түндүк Америка элдери термоөзөктүк согушка күбө болоорунун кепилдиги.
Путин Россиядан 10 000 доллардан ашык акчаны өлкөдөн алып чыгууга тыюу салды. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 10 000 доллардан ашык накталай акчаны өлкөдөн алып чыгууга тыюу салды. Мындай жарлык 1 мартта Кремлдин сайтына жарыяланды. Ага ылайык бул чектөө 2 марттан тарта күчүнө кирет. Буга чейин өлкөдөн 10 000 доллардан ашык каражат алып чыгуу үчүн декларация жараянынан өтүү жетиштүү болчу. Путиндин жарлыгына ылайык дос эмес өлкөлөрдүн жарандарына жана алар көзөмөлдөгөн түзүмдөргө баалуу кагаздарды жана кыймылсыз мүлктү сатууга же сатып алууга да тыюу салынат. Ошондой эле аларга чет өлкөлүк инвестицияларды көзөмөлдөө боюнча өкмөттүк комиссиянын макулдугу жок, рубль түрүндө кредит берилбейт. Apple компаниясы Орусияда ишин токтотту. Орус куралдуу күчтөрүнүн Украинага киришине жооп беретинде Apple компаниясы Орусияда бардык продукциясын сатууну токтотту. Бул тууралуу компаниянын билдирүүсүн ABC News телеканалынын журналисти Twitter'де жарыялады. Apple ошондой эле Apple Pay мобилдик төлөм кызматынын ишин чектеп, Орусиянын чегинен тышкарыда Apple Store дүкөндөрүнө Sputnik жана RT тиркемелерин бөгөттөдү. 1 мартта Google компаниясы Орусиянын мамлекеттик казынасынан каржыланган Russia Today жана Sputnik маалымат каражаттарынын YouTube порталындагы каналдарын Европа аудиториясы үчүн жапкан. АКШ ушул күнгө чейин эмнелерди жасады? Президент Байдендин биримдиктин абалы аттуу иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө тышкы саясаттын үлүшү көп болду. Өзүнүн жана башка мамлекеттердин соңку 7 күндө Украинага көрсөткөн колдоосун жарыялагансыда. АКШ бүгүнкү күнгө чейин жасаган иштери: Украинага 350 миллион доллар турган курал жарактарды берди. 54 миллион доллар турган гуманитардык жардам жеткирди. Белгилүү орус банктарын SWIFT байланыш системасынан чыгарды. Орусиянын улуттук банкынын рубльди коргоо күчүн чектеди. Олигархтардын активдерин камоо жана тоңдуруу боюнча трансатлантикалык топко кошулду. Орусиянын учактарына АКШнын аба мейкиндигин жапты. Андан тышкары, Ак үй жакынкы бир нече айда ыкчам жардам берүү үчүн Конгресстин кошумча 6,4 миллиард сурады. Бирок Байден Украинада орустар менен согушка АКШ аскерлерин жөнөтпөй турганын дагы бир жолу баса белгиледи. Орусия Украинанын Херсон шаарын басып алганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлер Украинанын Херсон шаарын басып алганын жарыялады. Бул Москванын коңшу өлкөнүн ири шаарлары өзүнүн ээлигине өткөнүн билдирген биринчи учуру. Херсон шаары Кара деңиздин боюнда Орусия 8 жыл мурда аннексиялап алган Крымга жакын турат. Херсон облусунун борбору 300 миңдей калкы бар. Украин тарап шаарды жоготконун ырастай элек, шаардын мэри Facebook'та биз дагы деле Украинабыз деп жазды. Херсон облусундагы атыштар Орусиянын кол салуусунун биринчи күнү эле башталган. Орус аскерлери стратегиялык жактан маанилүү деп саналган. Шаарды өлкөнүн экинчи тарабы менен бириктирген Антонов көпүрөсүн ээлеп алышкан болчу. 1 мартта мэр шаардын административдик аймагы тосулганын айтып, көптөгөн адамдар өлгөнүн Свобода радиосуна билдирген. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. Бир аптадан бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Андан бери ондогон жайкын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду.